Мен сага эң чоң секретти ачып берейинби? Эгерде ушул нерсени үйрөнүп ала турган болсоң, жашооңо киргизип ала турган болсо, сенин жашооң сөзсүз өзгөрүлөт. Сенден жаман нерселер кете баштайт, жакшы нерселер гана келе баштайт да. Бул секрет кандай десе, бул сенин мээңдеги ойду өзгөртүү да. Сен эмнени кааласаң, ошол нерсени ойло. Эмнени каалабасаң, ал нерсени ойлобой кой да. Сенин мээңде болуп жаткан ойлор, ал ой физикалык формага өткүсү келет. Мээңдеги нерсе тилиңе келет, тилиңе келген нерсе бир жашоого өтөт. Бир физикалык формага ээ болуусу келет да. Ошон үчүн сенин тилиң эмнени сүйлөп жатат, мээң эмнени ойлоп жатат, ошол нерсе сенин сөзсүз жашооңо ошол нерсе келет. Дайыма ушул ойлонгон нерсени контроль кылып туруш керек. Сенин оюң өзгөрүлө турган болсо, жашооң өзгөрүлөт. Бирок ойду өзгөртүш кыйын экен да. Бирок дагы бир жакшы жаңылык бар. Ойду дагы өзгөртсө болот. Адам бир күндө 60 000 жолудан ашуун ойлонот экен да. Көпчүлүк эле ойлор кайталанмай калат экен да. Бүгүнкү эртең мененки ойлогонун кечинде ойлонот. Бүгүн ойлонгонун эртең ойлонот. Кайра эле ойлор. Көбүнчө жаман ойлор кайра кайталана берет экен да. Жалачылык, капачылык. Бирок адамга Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берген экен, өзүнүн ойлоп жаткан нерсесин таштап туруп башка нерсени ойлосо болот да. Ошондуктан өзү зордоп болсо да, күчтөп болсо да жакшы нерсени ойлоп башташ керек да. Мына ошондо адамдын жашоосу сөзсүз келет, жакшы нерселер тартылып келе баштайт да.